Жарандык коргоонун жаатындагы өзгөчө кырдаалдардын тобокелдиктерин башкаруу, планирование, анализ деген кырсыктар булар. Негизинен жетиштерүүгө токтолсок, бул кооптуу табигый процесс 6 жылдын ичинде орточо ичемемдин 8-эсиге жер көчкүлгөн кайталанып келатат. Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу башчысынын бекиткен комплектөө планына ылайык бизде бүгүн ошол райондук жарандык коргоонун башчылары менен окуулар өткөрүлүп жатат. Бул окууда ошол калкты жана аймакты коргоо максатында сактануу эрежелери, ошол жарандык коргоонун жаатында кандай иш кагаздары жүргүзүлүш керек жана башка жанагындай кооптуу аймактардан ошол именно калктык угунуштарды сактоо иретинде түшүндүрүү, баягындай лекциялар, презентациялар көрсөтүлүп, окутуулар жүргүзүлүп жатат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мына бүгүн биз өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жарандык коргонуу боюнча окууга келип катышып отурабыз. Негизинен мындай окуу баарыбызга керек. Бүгүнкү күндө кырсык кабак менен каштын ортосунда деп коет. Дагы бир кырсыктар мынакей биздин республикада катталууда. Ошого каршы туруу, даярдыктан өтүү, элди коргоо биздин негизги милдетибиз болуп эсептелет. Мынакей мен ойлоймун, бүгүнкү окуу жогорку деңгээлде өткөзүлүп жатат. Бир топ маселелер талкууланат бул окууда. Суроолорду берип атабыз. Ошол суроолорго так туура жоопторду бүгүнкү күндө алып атабыз. Ушундай окууларды өткөрүү абдан маанилүү, анан кийин ошо пайдалуу деп эсептейм. Анткени мына азыркы мезгилде мына жай келип, азыркы мезгилде ушу жай болуп элдер эс алууга чыгышат. Анан көптөгөн бир кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ошого биз дагы райондун, өзүбүздүн районубузда бир чоң иштерди аткарышыбыз керек. Анан кийин ошо силерден алган окуудан көп пайдалуу нерселерди биз дагы элге жеткиришибиз керек. Анан кийин ошо мен ойлойм, что ушундай окуулар негизи пайдалуу.